Болот Иманкулов минтип өтмөк ашуусунун катаал климаттык шартына карабастан күнүнө жок дегенде 3-4 маал жолго кум туз чачат. Антпесе бороон аралаш кар жаап, жолдор көрүнбөй, бул жол менен каттагандар үчүн бир топ тоскоолдук жаратат. Жолго жетишип атабыз, жетишкенге аракет кылып атабыз. Азыр дагы жаңы жумушчуларды алып, балдар кичине алып атат жумушчуларды. Кар кандай жааса ошондой эле күрөп, сүрүп, тазалап, кум чачып, жолду тазалаганга аракет кылып атабыз. Шопурлардан эч кандай деле арыздануу түшкөн жок. Жолдор ачык, жакшы, каттам бар. Өтүп атат машиналар. Кум чачылып атат. Өтмөк ашуусу 3330 метр бийиктикте орун алган. Аба ырайы өтө катаал жана суук. Номер 36 жол тейлөө ишканасынын 40 жумушчусу 15 күндүк тартип менен ашуунун жолун кардан тазалап, айдоочуларга жол ачып беришет. 10 жылдан бери мына ушундай шартта иш алып барган грейдердин айдоочусу Элебай Жолдошевдун айтымында, кыштын ызгаар суугунда унаалар бузулуп, жолдо калган учурларда да алар жардам көрсөтүшөт. 6-дан баштагам жумушумду. Ошол жерден кирери айдап баштагам. Ошодон бери айдап атабыз, жакшы эле. Эми кыйынчылыктары эле болот, аябай эле көп болот. Мындай да көрүп атсыңар, мынакей кыйынчылык аябай эле күнү түн иштеп атабыз. Ошо. Бузулуп калган КамАЗдар болот, көп эле болот, мынакей. Көбүнчө ошо фуралар пробка кылышат. Туруп септер жок келет. Жакшы эле иштеп атабыз, жол Кудайга шүгүр ачык эле. Өтмөк ашуусунда көпчүлүк учурда катуу бороон болуп тургандыктан кардан тазаланган жол заматта кайра көрүнбөй калат. Мындай учурда айдоочулар жол тазаланбайт деген нааразычылыктарын айтып келишет. Бирок ашуунун жолу кар калың жааган кезде тынымсыз тазаланып, кум туз чачылат. Бул үчүн 200 тонна туз, 2000 тонна кум, 200 тонна шебен жана 450 тонна кум менен туздун аралашмасы даярдалган. Көлдөн чыкканбыз, Таласка келип атабыз, Кудайга буйрса. Жол жакшы экен. Колдон келсе сеп салып чыккыла. Убагында кум себилип атыптыр, жакшы. Машиналар жүрөт, таза экен жолдор. Күн түнгө карабастан жолдо өз ишин кылган бул жумушчулардан жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу көз каранды. Мындан улам алар үчүн ашуунун жолунда ысык тамак ичип, жылып алып кайра ишке чыгуусу үчүн шарттар түзүлгөн. Ал эми быйылкы кышта өтмөк ашуусунун жолун тазалоо үчүн 3 автогрейдер, карды үйлөп тазалоочу техника жана МАЗ автоунаалары алдын ала техникалык кароодон өткөрүлгөн. Рахат Бейшалиева, Калмурат Мейманбеков, Ынтымак Мейманбеков, өтмөк ашуусу.